Söz Moldobekov Tağay Babakановичке берилет. Даярдансын Момунов Азамат Маликович. Саламатсыздарбы, урматтуу улуттук 3-чү курултайдын делегаттары, урматтуу Садыр Нуркожоевич жана чакырылган коноктор. Биринчиси, элибиздин жашоосу айыл чарбасы менен тыгыз байланышкандыктан Бакаята району көп тармактуу соода логистикалык борбор куруу экономикабызга чоң салымын кошот. Себеби дыйкан фермерлер өндүргөн төө бурчак, жашылча жемиштер, эт, сүт азыктары экспортко чийкистерип катар эмес, даяр продукция болуп чыкса деген үмүтүбүз чоң. Логистикалык борбор курууга ылайыктуу жер аянттарда такталган. Экинчиси, райондун борбору Бакаята айылына калк тетелөө борборун куруу мезгилдин талабы. Анткени элибизге сапаттуу заманбап телөө кызматы көрсөтүлсө деген ниетибиз бар. Үчүнчүсү, Урмарал дарыясы декаттык суу сактагычын БДР куруу региондогу суу татыш маселесин алдын ала алат. Ушуга катар Шадыкан айыл өкмөтүндө жана Бакаята айыл өкмөтүндө Жалбактыл каналын реконструкциялоо, бетондоо иштери жүргүзүү зарыл деп эсептейм. Төртүнчүсү, урматтуу президент мырза, коррупция боюнча эч кимдин иммунитети жана мөөнөтү болбош керек. Бирок ушуга карабастан 1998-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 14-токтомунун негизинде жер кодексин аттап өтүп, Бакаята айыл өкмөтүнө караштуу 306, 307, 206, 266, 268, 273, 293 контурдагы айдоо сууга жерлер жеңинчинен аукцион аркылуу жеке менчикке сатылып кеткенин маалымдайбыз. Бул деген былтыркы 11 гектар эмес, 134 гектарды түзөт. Аукцион өткөрүү тартиби одоно бузуу менен өтүп, буга ошол кезде айыл чарба министринин орун базары Кадыркулов Качкынбай Дандабаевичтин кызматтык абалы менен кыянаттык пайдаланган. Бир туугандарына, жакындарына район акиминин орун базары Доолбеков, Азейинкул Сагыналиевичтердин жеке менчик жерлерине айланган. Биз боюнча райондук сотто прокуратурага кайрылганбыз, бирок жыйынтык чыккан жок. Айла жок, бияка айтканга туура келди. Жалпы элдин бир гана талабы, биз миллиард сом сураган жокпуз. Өзүбүздүн жерибизди мамлекетке кайра кайтарып бериңизди суранат элдер. Ушуга улай эле Бакаята айылына өкмөткө караштуу Турак жай фондуна караштуу чыр чатактуу мыйзам чекиттерди коюп бериңиз суранат. Урматтуу 6-шы, урматтуу Нурламбек Тургунбекович, Жогорку Кеңештин төрагасы, сиз 2023-жылы 5-ноябрда келген иш сапарыңызда Акназар айыл өкмөтүндөгү мектеп бала бакча бир мекенде жайгашкан жерин көрүп, туура эмес экендигин сөз бергенсиз. Ушул маселе боюнча дагы чечип берүүңүздү суранат. Ошол эле 7-си, Өзгөрүш айылында да бала бакча маселеси бир аз тартышыраак. Сөзүмдүн аягында жалпы кыргыз элине ыраазычылык кыштын суугуна карабай келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Бул деген бир эле кандидат үчүн эмес, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө сиздер кайрыгер эмес деген мамилени түшүндүрөт да. Агрардык мамлекет, чакан мамлекет болгондон кийин биздин баардык жашоо турмушубуз жер менен сууга байланыштуу. Азыр айтып атпайбы, бийликтен чектөө болот депчи. Өтө курч маселелер бар. Эми анын баарын пункт по пункттан токтолбой эле коеюн. Ошону мен республикалык масштабта Кудай буйрса көтөргөнгө аракет кылып, убадамды сөзүмдү берем деп силерге. Эми биринчи Молдобеков Тагай Бабанович, кол көтөрүп туруп коюңуздар, туруп. Бир киши. Молдобеков Тагай 40 киши. Юнусов Мурат Кушубакович. Кол көтөрүп коюңуздар. Yıldı oturup koyduğunuzlar, bir koymuşlar. Oldu, geç bolup kaldı уже. Aldırak cıt koymuşlar. Aldırak cıt koymuşlar. Ona kisi tartaydı. Aldırak cıt koymuşlar. Aldırak. Bolboyt da boldu. Bolboyt boldu. Yok, adaşmasa da bolboyt boldu. Ötmüş gerek boldu.
Oturun size. Kayra sanayın. 28 kişi. Murat Ege. Молдобек Нұртағай, 39 голос. Мурат Жуматович, 28. Шкырбалы. Бізде Түйтерек 8, Колбасев 8. Асып сен маған салып қойдың, сен тиге салып қойдың деп, бір-бірісі дұшман көрмейді. Тең тура. Екі жылдағы